мына сіздер көчет отырғызып жатасыздар ба? Мына 30 сантиметрлер қылып қазып қойған бұл тура емес та. Мына қазып келетканда мына 60-70 сантиметрлік жерге келгенде мынандай плац бар да. 15-20 сантиметр. Жанағыдан ауада өтпейді, суда өтпейді. Аны былай чоң профессорлардың айтқан да бұл. Бұл баяғы көчет сатқан баяғындай адамдардың сөзі емес. Мен ошол профессорлардың сөзін айтудам да. Мо яма бирге бир, тереңдиги дагы бир, бул жагы, төрт жагы да бир, тереңдиги да бир болуш керек да. Мына ушул мо топуракты буяка алып чыккандан кийин жок дегенде 2 ай, эгерде мүмкүнчүлүк болсо 1 жыл турганы жакшы да. Кимде азыр каражат жок болсо көчөт отургузган ошол яма казыш керек да. Экскаватор менен каздырабы, же бирөөнү алып келип каздырабы, яманы казып, топуракты күнгө жайып коюш керек да. Топурак канчалык күндө турган болсо, ошол не күндүн кубатын алат. Жанагы топурактын ичинде белая гниль, черная гниль, серая гниль болсо, ошонун бардыгы не күн ошону өлтүрөт, жок кылат. Топурак тазаланат. Топурак аябай күчтүү болгондон кийин, жанагы 2 ай, 4 ай, 6 ай тургандан кийин ошол топуракка отургуза турган болсо көчөттү. Жанагы көчөт 2-3 жыл алдыга кетет да. Анан ошол топурак, буякта жаткан топуракты мисалы үчүн мына жатат да, ошону эгерде таш болсо, мына таштар болсо, мына таштарды кол менен терип алып салыш керек да, майда таштарды элек менен ээлеш керек. Борпоң топуракка МПК кошуш керек. МПК дегеним кальций, фосфор, анан азот. Не, калий, фосфор, азот. Мына ошону аралаштырып туруп, равномерно, тегиз аралаштырып, кайра топуракты ордуна коет. Кайра топуракты койгондон кийин, жана именно мына тамыр көмө турган жерге 10 килограмм таза топурак, 10 килограмм таза биогумус. Экөөнү аралаштырып турган тамырды ошо менен көмөт. Анан көчөттү отургузганда мына уланган жери барбы, кыйыштырылган жери. Ошол жер дайыма 4-5 сантиметр өдөдө туруш керек. Ошон үчүн мынаны эмне мульча деп коет, мынаны өдө көтөрүп туруп, да, бурт кылып туруп, анан ошо жерге эгилет да. Анан өзүнүн убактысы менен жана топурак чөгүп туруп, эмне тегиз болуп калат. Кийин 5-6 жылдан кийин жанагыны мөмө алгандан кийин отурат. Мына ошол биз баягы жумшаткан топурак барбы? Мына бирге бир топурактын ичине, мына ушул ичине мына тамыр, поликарликтин тамыры ылдыйга 1 метр кетет, капталдарга 50 сантиметр кетет. Аябай сонун жайгашат. Бат жайгашат. Эгерде 30 сантиметр казып, же баягы бирөөлөр айткандай чизил, пизил менен мындай кылып туруп, жөнүнө чизил менен алып турган, же болсо трактор алып келип, арка копатель менен жасап кой деген бар го, бул 2 жыл, 3 жыл аркага кетет да ал көчөт. Мына именно туура отургузуу Орто Азияда бирге бир система. Любой профессорду алып келе, мен полный доказывать этип берем. Мына биздин балдар ушуну менен отургузуп атат. Ушул система менен. Жанагылардын көчөтү мына өзү айтканда 3-жылы, 4-жылы, 2-жылы түшүмгө кирип атат да. А беркинде отургузуп койгондорду годою эле турат. Өспөйт атат да. Мына ошон үчүн зерикпеш керек да, адам зерикпеш керек. Мына оңой жол бул деген эмне? Оңой жол бул баары бир артка тартат да. Мына кичине кыйналып туруп, ушундай кылып, биз айткандай кылып тура отургузуп койгула, 2-, 3-жылы, 4-жылы мөмөсүн ала бересиздер да. Түшүндүңүздөрбү? Мына ушул биздин дарегибиз Отсадырдын центринде клуб бар. Ошол жерде Бакиров Жакып көчөсүндө 23-чү даректе. Ушул жерде холодильник бар. Кимге көчөт керек болсо ушул жерге келе бересиздер. Көчөттөрдүн бардык түрлөрү бар. Мына бияка келиңиздер. Мына Анжелино деген слива, анан Стенли деген слива. Бул деген мына куршапка, алабукага, аксыга, таласка өтө сонун вариант да мына. Мына Ферагнес, Фердуэль бул эки варианты, бул деген полный Ош, Жалал-Абад областка жалаң ушундай бадам кылыш керек. Эң сонун вариант, сууну аз ичет. Ана мына баткендик туугандар мына ушул Приция менен Рубиста деген өрүктү, эрте быша турган өрүктү отургузуш керек дагы. Мына ушул Приция 25 апрелде бышат. Мына базарда эч нерсе жок малда, мына Рубиста бышып берет дагы, аябай жакшы акча болот. Мына ким баг отургузам десе, же эрте быша турган отургузуш керек да. Өтө эрте быша турган. Же болбосо кеч быша турган отургузуш керек. Мына бул жака өтөбүз азыр. Мына жерде биз
Lady Flomena. Анан мына Extreme 486 Copa Cabana Extreme Glow. Мына эко эрте пыша турган. Мына эко ошо кеч пыша турган мыналар. Мына Sweet Lady эрте пышат, мына Flomena менен бул Extreme Glow кеч пышат. Мына кеч пыша тургандар бар. Анан ким Kokon gilas oturguzуп, постоянно түшүм ала албайт да. Kokon gilasти отургузганда туугандар ошол өзүңөрдүн климатыңарга туура келе турганда отургуш керек да. Мына мисалыга Баткенге мына Регина менен Кордия болбойт. Ошка да болбойт, Жаллабатка да болбойт. Себеби дегенде бул опыление требует эткенде аябай күндөгөн кезде бул бат күнүсүп кетет дагы жанагы 7 эмеде 7 күндө мынанын энергия кургап калат да. Энергия кургап калгандан кийин бул уже түшүм бербей калат. Анын үчүн мына Skina менен анан Skina, Lapens, анан Sifhart деген сортубуз бар. Ошону только түштүккө отургуз керек. Анан Cordia менен Reginанын погодасы, анан кийин мына Skinанын погодасынын ортосунда бир ушундай участоктор бар. Ошону зырат тогусуз отургуз керек. Анан мына ушул так Scarlet Super Jeromine анан так дагы алмаларыбыз бар. Golden Delicious, Granny Smith, Redshift деген алмаларыбыз бар. Мына ушул алмаларды деңиз деңгээлинен 1200 метр жогору отургуз керек. 1200 метр жогору отургузганда анан ошолор не толук бышат дагы ошолор сентябрдан ортосунан бышып баштайт дагы аябай сочный жакшы алма болот. Эгерде адан ылдыйга, кара сууга, лейлекке ошондой жерлерге отургузуп кое турган болсоңуздар, жанагылар не эрте бышып болот дагы ортосундагы уругу кошо бышат дагы баягы алма пөк болуп калат да. Ошон үчүн мына Превосход, Star Crimson, анан Семиренко алмалар тез бышып калгандыгы үчүн не тез бузулуп кетип атат. Холодильникке да туруп айтат да. Түшүндүңүздөрбү? Ошол жагын караңыздар. Анан мына Гала, анан кийин мына Розыглоо алма бул аябай ысык жерди жакшы көрөт. Именно ошол Лейлекке, Төм оюнга, Кара сууга, мына Базар Коргон, Сузак, Жаллаң не Өзбекстандын границасына жакын жерлерге ушул Розыглоо Pink Lady'ni адан өтөрак жерлерге 400 метрден 800 метрге чейин галабалы отургуз керек да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам туугандар, ким бак кылам десе, аябай ойлонуп жасаш керек. Түшүндүңүздөрбү? Мына алмуруттар жөнүндө айта турган болсок, мына алмуруттар, ушул алмуруттар Williams алмуруту бактериальный ожогко аябай туруктуу сорт. Анан кийин Horus Sweet дегенибиз бар. Анан Маргарита Марила. Мына ушул 3 алмурутты отургузсаңыздар, бактериальный ожогдон коркпойт. Антибиотик бар, ошону чачып койсоңуздар, иштей берет. Мына багбанчылыктын дагы өзүнүн чоң илими бар. Ошону алыш керек. Ошонун илимин алмайын биз не баг отургуза албайбыз. Эгерде өзүңөр ошондой билбей турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө агрономдун не кеңешин алыңыздар. Агроном мисал үчүн келди, тех карта жасап берет да, 10 сотик 1 гектарбы, 5 гектарбы жериңизге мына шамал бияктан болот экен, күн бияктан тиет экен, сууну бул жактан алат экенсиңер, капельныйды момундай туура койсо жакшы болот, момундай материалдар менен тосуш керек деп полностью силерге консультация бергени, бул акчага берет, бирок силер не миллиондогон, 10 миллиондогон акчаларды эконом кыласыңар да, ошолордун кеңешин алсаңыздар. Агрономдон акча аябаңыздар, туугандар. Мына ким баг отургузам десе, бардыгыңыздарды айтам, ошол биздин Борбор Азия багбандар биримдигине, мына ошо баг дөөлөт биздин фирмабызга, ошол биздин ОСОбузга кайрылсаңыздар, биздин силерге консультациябыз дайыма бар. Колдон келишинче силерге жардам беребиз. Анан сапаттуу көчөттөр керек болсо, WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. Менин номерим 0550 20 0007. Же болбосо 0778 94 05 05 Русландын номери. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар туугандар.